Азыр адабияттык уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун «Ак жол» повестин уктурабыз. Микрофондо Шайгуль Алсеитова. Жыл сайын Кашкайган ак жол менен Ак Чийге келип жүрөм. Ак Чий бир кездерде түтүнү 100гө жетпеген райондун эң четинде жоголгон ачкычтай ээндикте жаткан кыштак болчу. Андан бери жаштар өсүп чоңоюп, Ак Чийдин түтүнү да арбаптыр. Мурунку эскирген жепей тамдардын жанына учурмалуу үйлөр салынып, азыр ар бир короодон бир жаңы, бир эски үйдүн турганын көрөсүз. Ак Чийдин жогору жагын Калкактын шаңшагы деп коет. Ал Ала тоонун асманга кол сунган ыйык чокуларынын бири. Түнүндө асты жок айылдан караса, шаңшак арбайып тарбайып көк менен туташ көрүнөт. Бул аскалуу тоо Ак Чийге көз кырын салып, күнү түнү кароолдо турган сакчыбы дейсиң. Айылдын күн баткан тарабында тоонун төшүн жара тээп, чоң суу адыраңдап агат. Төмөн жакта айтылуу ысык көл коломтого кирип келе тургансып толкуп жатат. Айрыкча аны күндүн ырайы кетип турганда көр. Күркүрөп шаркырап, каптап кетчүдөй демитип, көнбөгөндүн кыйгылыгын чыгарат. Ак өркөчтөнгөн толкундар килейип келип жээкке төгүлүп, андан колуна тийгенин шилей кетет. Бирок бул жоголгон ачкычтай ээндиктеги кичинекей кыштак өзүнүн ушул турмушуна жедеп көнүп бүткөндөй эмеспи. Көлдүн эчен бир бууракандап турганында камарап койбой, табигаттын кыр көрсөткөнүн укмаксанга салып жата берет. Бир окумда көлдүн ачуусу да тарап, эси оогандай анда-санда оонап толкуп, момурап калат. Ушул Ак Чийди көздөп келеримде мени жол карап, бирөө күтүп тургансып өрөпкүп дегдейм. Келип түшкөнүмдө бул айылдын кемпирлери эңкейтип бетимен өбөт. Айланайын, кайда барып чоңоюп келдиң? Булардын сөзүндө кеп бар. Таяктарын таянып кетип баратып, кызыл бүүлөлүү эриндерин шалт дедире шыпшынышып, сырдуу күбүр шыбырга киришет. Ак Чийде кан жолдун боюндагы дүкөнүнүн жанынан 6га кезигем. 6да эр ортонуна карап, анын үстүнө урукчал болуп, маалынан эрте карап бараткан экен. Ал дүкөндүн сакчысы. Барган сайын мага дүкөндүн жанынан жолугуп, зарплатың менен аман сен турасыңбы деп, эки колдо учурашат. Анан кечээ баш сынып, ошону каңдап берчү колу чебер бирөө жарымы табылар бекен деп эле турган кез дейт. Анысы түшүнүктүү. Чоң стакан менен толтур арак куйдуруп бересиң. Аны тынбай согуп жиберет да, артынан көрпөсү сары куйка болуп эскирген тебетейин демеп жыттап, жиги менен баратат деп, кечээ сынган башын кармалап коет. 6 айылдан тышка чыгып, иштеп жүргөн Ак Чийдин балдарынын баары менен ушинтип учурашат. Сатып алды болсо, тоодо бурак коюп агат экен. Анда-санда гана туз жем алганы жакка каттабаса келбейт имиш. Киши менен да көп сүйлөшпөйт, унчукпас болуп кеткен дешет. Мусабай болсо өлүп тыныптыр. Ал баягы сынган бутунан жөнү калбады дешет. Алтыны ээрчитип өкүрүп бардым. Болжур чоң атам али тирүү. Эми 2 жылда 100гө чыгам дейт. Бирок карлык деген карлыкта. Жаш баладай болуп калган экен. Былтыркы келгенимде жолуксам, башын кылтылдатып, биз төмөндөп баратабыз. Силер жогорулап баратасыңар. Заман силердики деп, тиричиликти сүйгөн акылман киши эмеспи? Жашып колуман өбүп койду. Шайлообек кудун баягысындай, эч өзгөрбөгөн. Шофер экен. Көчөдөн тоок тебелетип, кемпирлерден көп тил угат. Бирок чөбүрө балдар Шайлообек байкем келатат деп, анын машинасын алыстан таанышат. Анткени ит куугансып жүрөт тура. Шайлообек балдардын идеалы. Чоңойгондо ким болосуң деп сурасаң, бардыгы
Шайлообек байкем булом, машина айдайм деп ооз толтуруп айтышат. Келген сайын түз эле Эшимбектин тамы деп аталган айылдын чет жагындагы короону көздөй барам. Эшимбектин тамы азыр ээн. Өзгөлөрдөй мунун кашында салынган учурмалуу жаңы үй жок. Анын жыгашташын, терезе кашектерин тоноп кетишкендиктен бул эски үйдүн ичи сокур көздөй карарып, ың-жыңсыз турат. Мында далайдан бери киши кирип чыкпайт. Муздак, сыз. Үстү түтөп эскирип, ар жылы жазында жаңырып алабата чыгып, көң болуп катмарланып турат. Төрт бурчун келтирип согулган бопбоз короо тамда убакыт өткөн сайын түшкөн тиштей кемирилип, урап, айласы кетип бараткан. Жылга, күзүндө кыркынга келген чабандардын оозунганы түнкүсүн бул короого кой камашат. Бир кездерде котолоп адамдар кирип чыгып, жоробозодор дашып отурчу үй малкана болуп, кочкордон качкан токтулар чебелене чуркап, төртебелейт. Ошондо дайым муздап, сыз жыттанып турган Эшимбектин ээн тамы буркураган кыктын-жытын тирүү турмуштун жытындай сезет болуш керек. Эшимбектин аты бул айылда эбак эле өчүш керек эле. Бирок анын коругундагы 5-6 түп жемиштери ар жылы жаңырып мөмө байлайт. Сары бөйрөктөйүнөн эле анын күнүн ак чийдин майда балдары көрөт. Күндүн көзү чачырагандан чулдурап сүйлөшүп бири кетсе бири келет. Ыйлап сооронуп, таттуу данек чагып жешип, кызыл бүрүлгө чейин өксү болбойт. Жөн да жеп кетишпейт. Колдоруна эмне тийсе ошо менен согуп, кол жетпеген шагын сый чаап, кой деген киши жок, оюна келгендей кылышат. Жемиштер болсо балдардын энесиндей солк этпей, желге жалбыра кыргап тура берет. Кээде ал ойноо балдар ошол бейтте ээн калган короо жайда маанисине өздөрү түшүнбөй туруп, богоз сүйлөшүп, түшпөгөн жемиштерди Эшимбекти жуткур деп тилдеп, биринен бири кыйынсынышып ургулашат. Балдардын тигинткен бей башын кулагы чалгандар, ок, антпегиле, силерсиз эле ар жагын күңк-мыңкын чугушуп, жемиш жесеңер жөн жегиле, түгөнгүрлөр деп, балдар эси жоктук кылып, ыйык булакка түкүрүп жаткандай сүйлөнүп өтүшөт. Алар өтүп кетишет. Тунжурап турган ээн короодо балдар кайрадан жемиштерди көздөй чомулуп жаадырышат. Ушинтип берип, жай капортолотпой тоноп бүтүрүшөт. Анткени менен Эшимбектин багы ишке жарайт. Жараган ошол. Кожолук жемиштер текши бышкыча ак чийдин ойноо чөбүрөлөрүнө эрмек болот. Анан айылдын жемиштери эзилип текши бышып турганда Эшимбектин жемиштеринен бирөө да калбайт. Маалына жетпей саргайган сейрек жалбырактардын арасында зериккен карга, сагызгандар көпкө конуп олтурганын көрөсүң. Кеч күз менен келерки жайга чейин бул короодо кайрадан бейит тынчтык өкүм сүрүп, жемиштер күнү түнү желгир калып тура беришет. Эшимбектин жемиштеринин тагдыры жыл сайын ушундай. Келип түшкөнүмдө ушул ээн короону айлана басып, журт сагынган эттей телмире карайм. Ичим сыздап кетет. Көзүмө ээ боло албай калам. Белгисиз бир сезимдерге дуушар болом. Ушул короонун тегерегине эң кымбат нерсеми колуман түшүрүп жоготуп жибергендей, аны эртедир кечтир кайра өзүм таап алчудай үмүттөнөм. Жоголгон нерсе табылбайт. Билип туруп үмүт кыласың. Мына ошо кыйын. Бактардын жашыл болуп өсүп, Эшимбек деген атты унуткарбай турушуна да шүгүр деш керек. Бак адам баласына окшогон неме тура? Жеке эле азыр томсоруп ээн турган Эшимбектин тамы эмес,
ак чийдегинин баары мага тааныш. Мен ак чийдин бир жак жакасын басып, калың чийдиен арасында апакай жылаандай сойлогон жалгыз аяк жол менен кабакта толкуп жаткан көлгө да барам. Көл жарыктык, бир мүнөздөн жазбай тозуп алат. Акыл токтоткону эчендин өзгөргөнүн көрүп келатам. Бу жарыктык көл эч өзгөрбөгөн. Баягысындай сымбаттуу, жаш, мейирман. Бирок аздап соолуп тартылып баратат. Ушунусун көргөндө жүрөгүмө аянычу үй түшөт. Адам өзү жаш өткөн сайын жашык боло баштайбы? Мында да бир жолу каңырык түтөйт. Токтоно албай калам. Көптөн жыйналган бугумду айткым келет. Адам өзү таарынчаак, кур намысчылыраак болот тура. Мен эмнени жашырам? Жашыргандарым көп. Бирок көлдүн жээгине келип, эгимди тиземе жөлөп коюп, көл менен үнсүз сүйлөшө берем. Ошондо эч нерсе жашырылбайт. Мен сенин көз кырыңда жарык дүйнөгө келдим эле. Убакыт өтүп атыр. Убакыттын мынча тездигин адам токтолгондо сезет тура. Эми мына аялдын эри, балдардын атасы болдум. Токтолдум. А бирок сенин алдыңа кол бала эмесминби? Барган сайын каралдым. Келдиңби? Эсен жүрөсүңбү? Бар бол балам. Бар бол деген жалыныч сөзүңдү угам. Наристелең, эр жетипсиң. Ооба, тирүүдөн түңүлбөш керек. Адам өзүнүн балалыгын сагынып жүрүп карайт тура. Эсимде алар. Апам оорулуу эмес беле? Буга көл жагат дегеннен экөөбүз келип жүрбөдүкпү? Апам кумга көмүлүп жатчу. Мен жээгинде жылаңач санымды чапкылап, сууну мончоктой чачырата кечип чуркачумун. Кылааңда мыйтыйган издерим калды. Көлдүн чачына заматта ак кирет. Ак чачтар шамал каргалат, уюлгуйт. Кайсы экени билинбей калат кээде. Ошону айт дейсиңерби? О, анын тарыхы өтө көп. Анан ал кайгылуу да болсо керек. Кайгыны жактырбайм. Толкундар көл экөөбүздүн диалогубузду тыңшап калышат. Үнсүз толкуп киришет. Кайда жүрдүң? Календерим? Корлук көргөн эмессиң го. Ким чоңойтсо да жакшы баккан өңдөнөт. Рахмат ошого. Жакшылык көрсүн. О, балам. Ар ким жакшылык көрсүн. Жамандык көрүү бир паста. Ким багып, ким чоңойтконун өзүм да билбейм. Жамандык деле жакшылык деле көрүп маарый элекмин. Апаң бечара оорусунан жөнү калбай калды. Ошондон кийин силерди көрө албадым. Дайыныңар чыкпады. Аздан бери сен көрүнүп жүрөсүң. Баса атаң кайда? Аскерде жоголбодубу? Мукашчы? Ал да жоголбодубу? Андан тукум калдыбы? Жок. Ай баткандай өштү. Тукум калган жок. Ажаркүл жеңең кайда? Ия. Мен жооп бере албай күймөлөм. Календер дейм. Жеңең кайда? Барбы? Мен ак чийдин бир жак жакасын басып, калың чийдин арасында апакай жылаандай сойлогон жалгыз аяк жол менен көлгө келген сайын ушул суроого такалып жүрөгүм ысып жер карайм. Унчук албай дүлүйүп отуруп берем. Канчага дейре минтип чыдоого болот? Көп жолу келип, көп жолу ушул суроого дудук болуп кайра кетип жүрдүм. Биздин үй бүлөнүн тагдыры башталбай жатып бүткөнсүдү. Ак чийликтер
Эшимбектин тамы деп азыр томсоруп ээн турган там башы биздики эле. Биз дагы кезинде чогулган бир үй бүлө болчубуз. Атам аскерге кеткенден көп узабай эски көкүрөк оорусу кармап апам каза тапты. Байкуш апам, байкуш атам. Алардын тилеги мындай болбош керек. 20 жылча бирге өмүр сүрүп, бири-биринин тагдырын билбеген бойдон экөө эки жерде туюк калышты. Апамдын өлүмү биздин канатыбызды тоногондой кылды. Бир үйдө байкем, Ажаргүл жеңем үчөөбүз калдык. Мен боор көтөрө элек кичинекеймин. Жок, эрке өскөндүктөн айрыкча мага кыйын болду. Апамды жоктоп көнбөй, саргарып куса болуп оорудум. Кээ бир түндөрү уйку соо менен 7 түндө ордуман туруп, түшүмдө көргөн апам издеп жөнөчүмүн. Туруп кеткенимди үйдөгүлөр туйбай калып, артыман издеп, кээде жолдон, кээде апамдын мүрзөсүн жаздан уктап калган жерден кармап жүрүштү. Менин антип жүргөнүм элдин баарына дайым болуп кетти. Айыл апада мени көрүп, өздөрүнчө эле ыйлай бергендер да бар эле. Анын үстүнө байкем менен жеңем иште тышта колхоздун жумушунда жүрүп, кээ бирде үйдө жападан жалгыз калып, жалкотай болдум. Ошол күндөрү ар кечте түн жылып кирип келатканда коркуп турчумун. Мукаш байкем кайык менен пристанга эгин төгүшүп жүрчү. Ошол күнү үйгө жылдыз толо кеч кайтты. Керебетте жаткам. Төркүйдү уктап калган экем. Түшүмдө чолок жаш болуп ыйлаптырмын. Ай деп байкем мени ойготуп алды. Ойготту да атайын чоң кишисиң деп маңдайына отургузуп алып айтты. Минтпей жүр. Чоң эле болдуң. Ким эле энесин түбөлүккө кармап жүрүптүр. Өлгөндүн өз шору. Тиричилик эптеп өтө берет. Сен сагынсаң, мен эмне? Сагынбай жүрөт дейсиңби? Көкүлүмдөн жыттагылап, бооруна бекем кысып, көпкө турду эле. Көрсө көзүнөн жаш тегеренип кеткен экен. Аделе жашта. Чоң тамчы жаш мойну мылдый куланып кирди. Аздан соң тыйылып, бир кезде жеңем сайып берген чачылуу ак жибек жүз артысын шым чөнтөгүнөн сууруп чыгып, көзүн сүрттү. Сиздер адабияттык уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.